Урматтуу бир тууганым, ырыскы жазылынған. Насибука юсибук, насибең саңа сөз түрдө насип болгон болсо ал келет. Эч качан сен насибеңи бирөө тартып албайт. Илгери бирөө ана оозун карайынчы, эмнени сүйлөйт экен, бадылдайт, неп бала бирнеке деп сынап отургандар болот. Ошентип бирөө айтыптыр, молдеке, мына ушул сууну карап отурам. Ушул суу менин ырыскымбы деп сураптыр. Эгерде сен ырыскың десе мен төгүп берем дептир. Эгерде сен ырыскың эмес деп айтса мен уурта берем дептир. Ана молдеке айттыр, оозуңа кирип, нарака өткөн сен ырыскың, өтпөгөн сен ырыскың эмес деп жооп берет, урматтуу бир тууган. Анын сыңарындай, сен ырыскыңы бирөө тартып албайт. Албетте Кудайым жазган жерден терип жейсиң, бирок ырыскы Кудай Таала тарабынан кепилденген. Эгерде адам иштебей тач коюлуп кала турган болсо, анда камакка түшкөндөр ачкан өлүп калыш керек эле. Түрмөгө түшүп калгандар. Эгер ошондой болсо ишке жарамсыз инвалидтер өлүп калышы керек эле, урматтуу бир тууганым. Болбосо эгин экенди билбеген асмында жүргөн куш дагы өлүп калышы мүмкүн эле, же теке эчкилер дагы кырылып өлүп калышы мүмкүн эле. Жок, ырыскы биз каалайбызбы, каалабайбызбы, Кудай Таала тарабынан ал камсыздандырылган. Ырыскың түгөнгөндө акчаң көп болсо дагы өлөсүң. Сараңдык дагы жаман нерсе. Бул бар илимиң башкага бербей коюп сараңдык кылуу деген сөз. Бул билген акылың башкадан кызганып коюп сараңдык кылуу деген сөз болот. Бул күчүң болуп туруп кошунага жардам бербей сараңдык кылуу деген сөз болот. Сенде акыл эспе бирөө жардам сурай турган болсо, эсиң айтпай кой, бул деген сараңдык болот. Кээде өзүңө сараңдык кыласың сенчи. Убактың өзүңөн аяйсың. Адам коркпош керек. Жана коркпостукту Кудайдан сураш керек болот. Бирок кээ бир адам коркпойт десе көчөгө чыгып баарын ура берген деген сөз эмес. Айта турган жерде акыйкат айтыш керек. Акыйкат айткандан урматтуу бир тууганым эч качан чочулабаш керек. Акыйкатты айтуу бул Кудайды сактоо деген сөз. Сен Кудайды сакта дегени Кудайдын шариятын түз айтып сакта, сени Кудай Таалам сактап калат деген сөз. Эгер сен айтпасаң, анда Кудайдын сактоосу болбой калат. Ошон үчүн акыйкат дайым айтылыш керек. Сен Кудайдын сактоосунда болосуң. Акыйкатты жайылтыш керек. Акыйкатты жайылтуу бул да Кудайды сактоого кошулат. Сен Кудайдын сактоосунда болосуң деген сөз. Элестетип көр. Кудайдын сактоосунда болбосоң шоруң куруйт, урматтуу бир тууган. Ошон үчүн дайыма Кудайдын сактоосунда болуш керек. Айтабыз бардыгыбыз акыйкатты сүйлөш керек деп. Бирок сүйлөй турган учурда кыйын. Кээде айтышат келип, ажеке сиз урматтуу адам болуп калдыңыз, рейтингти көрүп атасыз, койсоңуз да падыш болуп кетишиңиз мүмкүн. Ошо сүйлөп аткан сөзүңүздү анча-мынча нерсе айтпай эле койсоңуз, төшөк маселесиге да айтып жибересиз, кээде шыпыргыны кантип койсого да жооп бере бересиз. Сиз деген улуу сөздөрдөн, бийик сөздөрдөн, чукур маанилерден сүйлөсөңүз, макам ылайык болот эле деп ушинтип мага акыл үйрөтүп келет. Ана мен айттым, сен мага акыл үйрөт жок дегенде мага тең бол, ана үйрөт мага ошону. Мен көргөндү көрүп атасыңбы? Мен сезген проблеманы сезип атасыңбы? Сен Кыргызстанга бүгүн келдиң, бизде эмне бар экенин билбейсиң. Биздеги адамдар канча атканын сен билбейсиң. Акыйкат жаап жүрүп, Жардабалга жетип калдык. Мамлекетте бизде бир дагы завод, фабрика жок. Бизде бир эле түтүн чыгат, бул тесттен түтүн чыгат болду. Пайпак завод өлдү, Илвирс дегенибиз бар эле, Оштогу жибек завод өлдү, Грен завод өлдү. Бардыгы өлдү, жок болду биздики. Кайсы завод калды бизде? Только нан заводдор бар, анан курут завод бар. Ито буту менен тебелеп бирөө курут чыгарат таякта. Ошон үчүн акыйкат айткандан коркпош керек. Ошондо Кудайым сага ийгилик берет.